Assalamu алейкум. Амансыздарбы, урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, жалпы мекендештер, утмандуу күнүңүздөр менен. Биз бүгүн Бишкек шаарынын өйдөңкү тарабынан сатыла турган дагы бир жаңы бүтүп аткан турак жайдан ПСО квартира бар экен. Жалпы аянты 107-30 метр квадрат. Дарегин сиздерге түшүндүрөйүн, Советский магистрал көчөсү. Ошол Советскийден өйдө тарапка, магистралдан өйдө тарапка чыгып келе бересиздер. Советский көчөсү менен чыксаңыздар, мына поворотты жакшы билсеңиздер керек. Восточный ворота тарапта. Ушунан бир аз өткөндөн кийин эле каналга жетпей сол тарапка бурулуп, мына машина бараткан көчө менен бара бересиздер. Дээрлик бир 300 метрдей жүрсөңүздөр, сол тарапта мына ушул эле жолдун боюнда Монарастрой компаниясынын жаңы куруп бүткөн турак жайына барып каласыздар. Сатыла турган батир ушул тарапта. Мындан өйдөрөөк тарапка жүрсөңүздөр, анда Чоң Арык, Байтик, анан ары Аларча тараптарга чыгасыздар. Өйдөдөн ылдый түшкөн болсоңуздар, анда дароо эле мына ушул каналдан өткөндөн кийин оң тарапка буруласыздар. Бул жерде Арентер, Памир Строй деп турат. Ушул тараптан кирип бара бересиздер. Урматтуу мекендештер, дал мына ушул Монарастрой групп компаниясынын салып аткан үйүнүн 6-чы этажынан сатыла турган батир бар экен. Биз эми азыр түштүк тарабында турабыз, тоо тарабында. Бүтүшү мына ушул көрүнүш, туугандар, ушунча демек бүтүп калыптыр. Подъездери арткы тарабынан кирет экен. Ортоңку подъезден, тагыраагы 2-чи подъезден кирип, 6-чы батирге дал мына ушул тарапка чыгып барабыз. Мынакей урматтуу мекендештер, биз 6-чы кабатка дагы чыгып келдик. 6-чы кабатка чыкканыңыздарда тетиги жерден лестницадан чыгып туруп, мына 2 катар лифттин жанынан өтүп өткөнсүздөр. Бул жерде 2 лифт, өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай бут лифттин эшиктерин дагы уже установка кылыптыр. Ичинде рельслары бүтүптүр. 2 айдын тегерегинде, 2 ай ичинде буюрса ПСОго берилет экен. Азыр эми уже квартираларда даяр болуп калыптыр. Мына подъездерин өзүңүздөр көрүп турасыздар. Уже черный эмесин шпаклевкаларын тартып, родбандтарын тартып, уже буюрса ПСОго бергенге даярдап атыптыр. Биздин квартирабыз чыкканыңыздарда эле лифт тараптан чыгып эле сол тарапка бурулсаңыздар, түп-түз туштагы ачылып турган эшик бул 261-чи квартира болуп эсептелет экен. Биз эми сиздерди квартирага кирип жакынырактан тааныштыралы, жүрүңүздөр. Бул жалпы квадраты 107-30 туугандар. 3 бөлмө, ошондо коноктордун бөлмөсү, кухня, анан 2 спальня болот, санузел менен душ отдельно, анан бир гардероб менен. Жакынырактан кирип көрсөтөлү, жүрүңүздөр. Киргениңиздерде бул жерде прихожка, коридор, кенен бойдон, мынакей көрүп турасыздар. Бул жагында кладовка, чоң кладовкасы бар экен. Ал эми бул жагында кухнясы, нар жагында 1 спальня, бул жакта 1 спальня. 2 спальня, экөө сквозной, бири тоо тарапты, бири шаар тарапты карап турат. Ал эми гостевой комнатасы болсо, бул дагы шаар тарапты карап турат. Мынакей. Бул гостевой комната квадрат турасы аябай кенен экен. Жалпы 107-30 деди. Эсинен чалып тактап сурап көрсөңүздөр болот. Стяжкасы бүткөн экен. Уже могу штукатуркасы да бүтүптүр. Отоплениянын турбаларын чыгарыптыр. Уже лифттер да коюп, уже жакындап калыптыр. Главный киребериште бронешти коюптур. Терезелерин уже коюптур. Сырты обшивкаларын өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бүтөйүн деп калыптыр. Бул эми гостевой комната. Жанында болсо мынакей гардероб. Мынакей. Мындан өтсөңүздөр кухня, жана айткандай эле. Кухнясы дагы шаар тарапты карап турат. Мынакей уже газдын турбаларынан тартып, мына жакта вытяжка шахталардан коюп койгон, суулардын турбалары келиптир. Мынакей. Азыр эми учурда жанынан стройкалар жүрүп аткан учуру. Эми 2 айдын ичинде буюрса 2 айдан кийин ремонтко берет экен. Мынакей. Эртең бүтсө, мына кайсы көчө эле баягы Карла Маркса эмедеги зданиялар көрүнүп мындай витти аябай ачат экен. Бул жакта караңыздар, витти. Өтө сонун. Так, жүрө бериңиздер. Мен кийинки комнаталардан көрсөтө берейин. Бул кухня болду. Кухнядан чыксаңыздар, сол тарабында жанында эле дагы бир комната. Штукатуркасы аябай сонун болуптур. Түп-түз мына караңыздар. Бул спальня, же детский, же родительский спальня кылса болот. Мынакей квадратуралар чоң, бир ширина бир 3 метрден бир аз ашса, узуну бир 5,5-6 метрге жакыныраак. Терезелер дагы чоң-чоң коюлуптур, бирок полдон бир аз бийигирээк. Паровой отоплениянын расчет алынган. Жакшы, сонун. Негизи ремонт жасалгалары эмеси мындай компаниянын жасаган жумуштарынан өзүңүздөр көрүп турасыздар. Ригелдер дагы аябай калың коюлуптур. Так, мындан кийин бул жери душевой, мынакей. Душевой бул жагында раковина, стиральный машина, тушунда болсо ванна же болбосо жанакындай душевой кабинка коюлат экен. Бунун жанында туалет, мынакей.
туалети уже бүт эмесин дагы канализация монтаждардан бүтүптүр, сууларды киргизип коюптур. Бунун жанында болсо тоо тарапты карап турган дагы бир спальный комната бар. Же ата энелердин бөлмөсү, же детский бөлмө кылсаңыздар болот. Так, бул жакта шлангалар, турбалар чыгып турат. Терезелери мынакей. Сонун сырты көрүп турганыңыздардай кара пластик. Мына балкон бар экен, лоджия. Мына бул жакта пожарный выход. Мынакей. Караңыздар, тоодо өтө сонун көрүнөт экен, туугандар. Өтө сонун. Караңыздар. Бул жакта бүт ала тоо көрүнүп, таза аба жутуп олтурат экенсиздер да. Азыр эми учурда крандар иштеп, стройка жүрүп аткан учур буюрса 2 айда ПСОго берилет экен. Так, мен эми сиздерге баасын айтайын, туугандар. Баасын болсо $800 сурап атат. $800, жалпы $85.800 чыгат экен. Телефон номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Түшүрүп берет экен, соодалашуу болот дейт. Эми алмашуу же болбосо обмен, рассрочка варианттарын өзүңүздөр ээси менен сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Экрандагы номерлерге чалып байланышыңыздар, сүйлөшүп көрүңүздөр, соодалашыңыздар. $800 аябай жакшы сурап атат. Район сонун район, таза, тынч, али байгандай көп домдор түшө элек, тынч жерден экен. Чалып байланышып көрүңүздөр.